Рачап айындагы орозо менен Рамазан айындагы орозонун айырмасы. Рамазан айы менен Ражап айынын айырмасы ар бир айда, ар бир жылда бир жолу келүүчү Рамазан айында кармалуучу бул парз милдет орозо деп эсептелет Рамазан айы. Ал эми Ражап айындагы орозону кармоо биринчи, төртүнчү күндөрү гана кармаган жакшы дейт ислам аалымдары. Анткени көпчүлүк Ражап айында орозо кармаш керек деген сыяктуу хадистердин баарын көпчүлүгү эмне дейт? Мавзу хадис дейт. Мавзу деген алып коюлган деген сөз. Ошондуктан деги эле ар бир биринчи, төртүнчү күнү кармай берсек, анын ичине Рамазан айы да кирип кетет. Жана жогоруда айтканыбыздай 13-чү, 14-чү, 15-чү күндөрү ар бир ай жаңырган сайын кармай берсек, бул дагы сүннөткө ылайык келет жана туура келет.